Başlap aldыңарбы? Эмне келип калчыларыңар бар? Толуктап берип атабыз. 44 миллион сом бөлүп бердим. Жетпегендерин аласыңар. Немелериңер келдиби планшеттерине? Кайсыл программаларды киргиздиңер? Бардыгы барбы программалар? Мектеп программалары бар экен. Батылдыларды жүктеп турсуздар. Окуучулар 7-класс азыр, бу жерде. 7-класс. Бирок сабактарга колдонууга бул жерге 1 миллион китеп эме кылсак болот, жүктөсөк. Аудио книга бар да. Мындай да аларда. Сабактарыбызды да ушуга жүктөйбүз. Жана кабинеттин сабактын баарын ушуга жүктөйбүз. Мына тарых, географияны дагы. Окуучулардын билгендери бар бекен, же үйрөтүп, жаңы үйрөтүп атасыңар? Көчө бир экөөнү алып көрдүк балдарга. Бат эле 10 бала тезил өздөштүрүп алышты. Кана көргүч балдарга бар. Уже бергенбиз. Саламатчылык. Отургула. Жамбатабы кандай окутасыңар? Жакшы. Курсаңар той атабы? Ооба. Планшеттер келдиби? Ооба, келди. Билет бекесиңер колдонгондо? Ооба. Кана колдонуп көргүлөчү? Кана кимиңер билесиңер? Сиз билесиңерчи? Бул жакта экинчи слайд, бул жактан чыгарабыз. Бул жакка ар кайсы нерселер жазса болот. Анан бул жактан стикерлер бар. Например, жакка жазсак болот. Майонез деп жазсак. Мугалим сразу бияктан байланышып экранга чыгат. Yeah, so what we have where the students are going to write and we can show you. Okay, all the students open the Jamboards. There's the Jamboards over here. Okay. Başka programmalara gitçi, başka. You can go to the Kahoot as well. Misal üçün internetke gire alasınlar mı? Бардыгын жанагындай туура нерселерге Умдем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологдор өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Шаары метро Нахимовский проспект, Сибашская көчөсү 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 минут гана жөө басасыз. Misal üçün internetke gire alasınlar mı? Бардыгын жанагындай туура нерселерге кетип калбаш үчүн сабактын гана программасын жүктөбүз. Өзүбүз контролдойбуз. Булардын ичинде балдар кайсы территорияда көтөрүп жүрөт, эмнени сүйлөшүп атат, туура GPS менен карап отурасыз. Карап отурабыз базада. Азыр болсо биякта математика сабагынын программасы жүктөлгөн. Ага ошо бир-эки нерсени көргөзүп берейинчи деп аткам да. Окуучуларга. Окуучулар менен. You may write with the keywords writing you have. We have plus, counts, we have added to as well. That's perfect. Atanenger çağınlar eksene mi? Sağındı değil mi? Çıda var. Sizler 7. klassınlar bunlar. Endigi жылы 8-ci olosунар, 9-cu olosунар, 10, 11'di bütüp bu yerden çıkasınlar da çoğun oku jayga barasınlar. Çoğun oku jayga barıp, çoğun oku jayga 4-5 yıl bütüp gelip anan keyin sözsüz türde mamleketlik işlerge giresinler. Bizdin maksatımız sizlerdi şu yerden dayardap çıkıp 11-ci klassda jogorku oku jayga ötkөрüp anan jogorku oku jayga bütkөндөн keyin ar biriңерди mamleketlik işlerge kirgizүү maksаты. Sizler çoğun oku jaylar бүтүп келгенден keyin жумушсуз калбайымбы деп коркпойсуңар. Түшүндүңөр, Ошон үчүн ата-эне сагынсаңар да чыдап, оку. 11-ci klassты бүткөндөн keyin ансыз деле кетесиң үйүңө. Ансыз деле кетесиң. Азыр ошон үчүн эртерээк келип ушул жерде билим алып, такча алып, кийинки турмушка даяр болуп, анан кийин мамлекеттик иштерге кирип силерден чоң кызматкерлер, улуу инсандар чыгат, билимдүү, илим жагына кеткен адамдар чыгат, мамлекет башкарган кыздар, балдар чыгасыңар. Түшүндүңөрбү? Биздин мамлекетибиздин максаты ушул, силерди окутуп атканыбыз мына. Ушул жерге лицей, президенттик лицей деп анан кадр даярдайлы деп атабыз. Алдыда келе жаткан 10-20 жылдан кийин силер уже биз окшоп мына мамлекет башкарып иштеп калган улуу кыздардан болушуңар керек.
ошондой максатты коюшуңар керек алдыңарга. Түшүндүңөр, мына ошон үчүн мен акыркы үлгүдөгү планшеттерди алып келип берип атабыз. Кагаздан кетишибиз керек. Азыр 21-ci кылымдын ортосуна жакындап калдык. 22-ci кылымда, 21-ci кылымдын 50-ci жылдарына барганда кагаз деген болбойт. Только компьютер менен, планшет менен иштеп каласыңар. Ошон үчүн азыртадан ушу үйрөнгүлө. Эми силер тез үйрөнүп кетесиңер, мен ишенем. Анткени жашсыңар, мээ тунук, эс тутум бар дегендей балдарда. Макулбу? Түшүндүңөр, биздин максатты бул жерде эмнеге окуп атканыңарды дагы түшүндүңөр. Келечек силердики, силердин колуңарда. Ошон үчүн бүт республика боюнча эң кыйын балдарды, эң кыйын кыздарды топтоп алып келип анан кийин окутуп атабыз. Кудай буйрса 15-20 жылдан кийин силерден мамлекеттик эң жогорку деңгээлдеги кызматчылар чыгат. Түшүндүңөр, келечегиңер кең алдыда. Максат ошол болуш керек силерде. Балдардын ушунчалык билимге кабылысы бар экенин биз бир жумадан бери көрүп атабыз. Кечинде саат 7-ден 9-га чейин 2 курс бар. Сабакка даярданып үй тапшырмады. Ошондо саат 10-га чейин жатпай, кайра качып кетип класстын ичине даярданып калгандар көрдүк да. Бири-бириңер менен таанышып алдыңарбы? Ооба. Дос болуп калдыңарбы? Ооба. Ошондой болду. Бир туугандай болду. Кийин дагы бир туугандай болуп жүрөсүңөр. Турмушка аттанганда дагы кыздар турмушка чыгасыңар, балдар үйлөнөсүңөр. Мамлекеттик кызматтарда ар кайсы тармактарда иштей баштайсыңар, өлкө боюнча, бүтүндөй өлкө боюнча, Кыргызстан боюнча. Ошондо дагы бир туугандай болуп жүрөсүңөр. Түшүнүңөр. Мектептен окудук эле, чогуу өсүп келатабыз деп, мындай бир туугандай болуп, качынакай бир үйлөрдөй болуп ынтымакта болосуңар. Жарайбы? Ооба. Ушпагыла, ата-энелерди, мугалимдерди уккула, макулбу?